17 жаштагы алматылык мектеп окуучусу дүйнөлүк рекорд койду. Сая Кыдырали англис тили боюнча IELTS эл аралык сынакта эң жогорку 9 упай чогултту. Расмий статистикага ылайык бул натыйжага тапшыруучулардын 0,5% гана жете алышат. Ал 6 жашынан баштап чет тилин үйрөнө баштаган. Ал эми 9 жашынан баштап ыктыярчы катары англис тилинен сабак берген. Ошол кезде Казакстанда Kids Club ачып, 10 жашында чоңдор үчүн тил үйрөтүү курстарын түздү. Сая ушул убакка чейин АКШда болгон эмес жана Англияга да барган эмес. Flex грантын утуп алгандан кийин да ал чет өлкөгө баруудан баш тарткан. Азыр анын мектебинде 3000 адам окуйт. Каждый раз, когда Көптөр мени Сая деп аташат. Мен сиздердин мугалимиңиздермин. Ошондуктан мени Сая айым деп атоолоруңуздар керек деп айтам. Англис тилимди текшерүү үчүн алгачкы жолу 11 жашымда биринчи IELTS тестин тапшырдым. Были такие моменты, когда Жогорку муун окуучуларынын түшүнүксүз татаал темаларына туш болушат. Бул учурда биз Саянын жардамына кайрылабыз. Ошол учурлар эсимде. Ал класска киргенде жаш кызды көпчүлүк ишенбестик менен тосуп алышты. Бирок сабактын аягында алар бул ойлорун өзгөртүшөт. объяснять, да, но потом к концу урока, конечно, у них очень менялось мнение. Саянын алдындагы кыял максаттары чоң. Бүгүнкү күндө ал Британ кеңештин жигердүү өнөктөшү. Келечекте IELTS экзаменине даярдануу боюнча дүйнөдөгү эң ири борборду түзүүнү мерчемдөдү. Айына кеминде 1 миллион адамды окутсам дейт ал.